Чолпон Ата шаарындагы Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору көл жээгинде жайгашканы маанилүү. Көлдүн климаты, балнеологиялык шарттары ден соолукту чыңдоого жана калыбына келтирүүгө абдан ыңгайлуу. Ротик покажи, зубки покажи. Молодец. Горлышко не болит? Не, не хочу показать. Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялоо борборуна кургак учуктун жабык, тактап айтканда жукпаган формасы менен ооруп калган балдар келип дарыланышат. Өлкөнүн чаар тарабынан жыл сайын 100гө жакын бала оорусуна байланыштуу бул жерде жашап, билим алып, сапаттуу дарыланышат. Эң башкысы бардыгы акысыз. Биздин балдар эртең мененки завтрактан кийин дарысын ичишет. Монтип биз ачып колуна салып беребиз. Анан булар суу менен ичишет. Биздин көзүбүзчө дарыны ичип, өзүң жакшы сезип атасың, жакшы? Барбы? Башың тегереме эле? Жакшы. Ушинтип ичишет биздин балдар дарыны эртең менен бартең. Акыркы 1 жыл аралыгынан бери реабилитациялык борборду жакшыртуу багытында жасалган иштер арбын. 3 айдан 22 айга чейин дарыланышат. Бүт шарттары бар, 6 мал тамак берилет. Тамактарыбыздын баары тең рационалдуу, витаминдүү, бүт тамак аш коопсуздук тастыкталган сертификаттар менен иштейбиз. Андан сырткары бүт ошо балдардын тамактануу рационуна эт азыктары, тоок, эт жана ошондой эле жер жемиштер, сүт азыктарын баары тең кирген рационго. Андан сырткары ошо бизде балдар көп убакытка дарыланганга байланыштуу бизде орто билим берүүчү мектеп иштейт. 1-класстан 9-класска чейин. Бизде ошо жогорку квалификациядагы мугалимдер иш алып барат. Окуу процесси үлгүлүккө учурабайт. Андан сырткары биздин балдар дарылангандан сырткары биякта оюн соок ар кандай спорттук оюн соок иш-чаралар өткөрүлүп турат. Балдар аябай таланттуу балдар келет бизге. Майрамдардын баарында өзүлөр концерттерди уюштурушат. Жана ошондой эле биздин тарбиячылар да абдан жакшы иш алып барышат. Тарбия сааттарын өткөрүшөт. Ар бир майрамды даярданып, балдарга жакшы сааттар бөлүнүп турат. Ошондуктан мен силерди чакырып кетким келет, ушу учур менен пайдаланып, ушу ооруган балдар болсо биздин борборго алып келиңиздер. Бизде дарылануу, жатакана, тамак ашын баары бекер, мамлекет тарабынан каржыланат. Бизге келиш үчүн ар бир аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан же болбосо ФАПтан жолдомо болуп керек. Жана ошондой эле балдардын туулганы жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү керек. Бизге келип баары балдарыңар дарылап, калыбына келтирип кетсеңиздер болот. Өлкөнүн чаар тарабынан келип ден соолугун калыбына келтирип жаткан балдар бул жерде мектеп программасынын негизинде сапаттуу билим алышат. Биздин ушу бияка келип дарыланган балдардын сабактары үзгүлтүккө учурабайт. Бияктан ушу мектепте кандай окуса, биякта дагы ошондой окутабыз бардык балдарды. Биякта дагы аябай жакшы окуган балдар абдан көп. Отличник, ударница балдар окуйт. Бул балдарга деген ата-энеси сагынат да, анан аларга деген ушундай жакшы мамиледе энелик мээримибизди төгүп турабыз. Бул балдар ошо үйүндө кандай жүрсө, биякта деле ошондой болуп жүрүшөт, камкордукта жүрүшөт балдар. Ата-энесинен алыста болуп, ден соолугун калыбына келтирүүгө көл жээгинде жайгашкан реабилитациялоо борборундагы ар бир балага аяр мамиле, мээрим, камкордук көрүлөт. Ар бир бала эртең менен тургандан баштап тиешелүү дарысын ичип, тиешелүү медициналык процедуралардан өтүүсү толук көзөмөлдө. Биздин мекеме кургак учук менен ооруган балдарды дарылаган мекеме. Биздин мекемеде какырык алынып турат ар бир баладан. Атайын ондай комната для сбора мокроты жасаганбыз. Бүт ичинде жабдыктары менен бар. Буга жаңы келген балдардан какырык алабыз. Медсестралар өзүнүн санитардык требованиялар боюнча. Бияк ошондой жабдылган. Бүт биякта раковинасы бар, столдор, емкостин баары бар, санитар талаптарга жооп берген. Анан 1 айда бир ошо ооруган балдардан какырыкты алып,
өзүбүз да бактериоскопия кылып карап турабыз лабораториядан, андан кийин кара колго дагы анализге жиберип турабыз. Бизде эң негизги көйгөй рентген аппаратыбыз 1 жылдан бери иштебей турган. Нургул Торгоевна келгенден бери аябай спонсорский аракет кылып, ушу рентген аппаратыбыз оңголуп, азыр рентген иштеп атат. Ошондой лабораториябыз бар, биохимический бактериоскопия. Ал лабораториябыздагы реагенттер убагында алынып, бүт жасалып атат. Анан биздин коллектив аябай жакшы деп айта алам. Себеби ар бир отделение деп коебуз биз. Бизде 62 сотрудник иштейт. Алардын ичинен лечебный деп бөлүнүп кетет, хозрасчет, столовый, воспитатель, мугалим. Анан ортодо ынтымагыбыз да аябай жакшы. Ар бир өзүнүн жумушун аткара алат. Анан көп көйгөйлөр болгондо Нургул Торгоевнага рахмат. Ошол көйгөйлөрдү эки жактан аракет кылып, спонсорский жардам сурап, Минздравга чейин чыгып, Хомска чейин чыгып, кат жазып, көп көйгөйлөрдү чечтик деп айта алам. Себеби балдардын дарылары убагында берилет, кемтик болбойт, текшерүүлөрү да убагында болот. Дарылануу этабынан өтүп жаткан балдарга витаминдүү, даамдуу тамак аштын берилиши, ашканадагы шарттар, тазалык дагы маанилүү. Мына бүгүнкү күндөгү менюбуздун бүгүн биринчи тамагы гороховый суп. Бул гороховый супту биз ошо балдардын ден соолуктун чыңашы үчүн ушу даамдуу эттүү кылып жасайбыз. Эт баарын кошобуз. Экинчи тамагыбызда болсо фунчозо. Фунчозону дагы ошо таттуу жакшы кылып жасаганга старат сатабыз. Анан салат беребиз. Биринчи кружкаларды салабыз. Бул балдардын колдонгон кружкалары. Аны бирге коебуз. Аны алып чыккандан кийин, аны жууп алып чыккандан кийин, муну сарыгып, кайра кружкаларды кайра ордуна жыйнайбыз. Мурда колго жуучубуз. Азыр кичине машинка бар, машинкага жууп атабыз. Буюрса, ушу Нургул Торгоевна бизге ушундай машинка алып берди. Биздин жумушубузду жеңилдетип берди. Балдардын ден соолугуна кам көрүү менен узак дарылоо иштерин жакшыртуу аракети менен Борбордо лабораториялык блоктон оңдолуп, физиотерапиялык аппараттар жаңыртылып, рентген аппараты оңдолушу менен жалпы жамааттын ишке болгон аракети дагы жогорулады. Алда койгон пландар да бар. Алардын ичинен айтып кетчү, биякта ушу баня жок экен, балдар бизде 22 айга чейин дарыланган балдар бар да, 1-2 жыл жаткан балдар бар. Ошон үчүн баня салыш керек экен. Ушу баня план бар, баня салыш. Азыр болсо бүт документтердин баары жасалып бүттү, буюрса. Эми спонсор издеп жүрөбүз, спонсор табылса, ошо баня салдыртабыз. Андан сырткары ошо жыл бою балдардын столунда жашылча жемиштер болуш үчүн ошо теплица курганга дагы бир максаттар бар. Ошол направлениеде иштеп атабыз азыр. Эми бизге балдарыңарды биз чакырабыз. Ооруган балдарыңар болсо, жогоруда айтылган оорулар менен ооруган балдарыңар болсо бизге алып келиңиздер, дарыланып, жана калыбына келтиребиз. Бизге келиш үчүн аймактык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан жолдомо керек, жана ошондой эле балдардын туулган жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү менен келсеңиздер биз алабыз. Жана бизде айтып кетейин дагы бир жолу, тамактануу, дарылануу, калыбына келтирүү, жатакана баары тең бекер, мамлекет тарабынан камсыздалат. Бизге келип балдарыңыз дарылап, калыбына келтирип алып кетсеңиздер болот. Ибн Сина атындагы республикалык балдарды реабилитациялоо борборундагы дагы бир жемиштүү кадам бул жерде өнөкөт өпкө ооруларын, тактап айтканда бронхит, астма, пневмония ооруларын дарылоо бөлүмүнүн ачылышы болду.